Ош шаардык билим берүү башкармалыгы, Барбалков атындагы номер 30 мектеп гимназиясы, башталгыч класстардын кыргыз тили мугалими силер менен мен Наргиза Эркебай кызы. Балдар, силер менен бүгүн дүкөндө деген теманы өтөбүз. Негизи дүкөндө эмнелер бар? Эмнелер сатылат? Дүкөндө айланган жагабы? Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды азык-түлүк дүкөнүнө жана кийим-кече дүкөнүнө саякатка чыгуу менен баштайбыз. Алгач азык-түлүк дүкөнүнө сапар алабыз. Азык-түлүк дүкөнүндө эмнелер бар жана эмнелер сатылат? Негизинен нан азыктары, эт азыктары, сүт азыктары жана таттуу азыктар сатылат. Ар бирине өз-өзүнчө токтолсок, нан азыктарына эмнелер кирет? Борсок, кара нан, токоч, каттама кирет. Ал эми сүт азыктарына токтолсок, сүт негизинен малдын сүтүнөн алынат. Сүт азыктарынын бардыгы малдын сүтүнөн жасалат. Мисалы, айран, быштак, каймак, каймак май, сары май, коюлтулган сүт, йогурт, сүзмө, курут. Ал эми эт азыктары 4кө бөлүнөт. У эти, кой эти, жылкы эти жана тоок эти болуп. Мындан сырткары эт азыктарына балыктын эти, боор, тууралган эт, колбаса кирет. Ошондой эле биздин сүйүп жеген таттуу азыктарыбызга кезек келип жетти, балдар. Таттуу азыктарыбызга кайсылар кирет? Негизинен момпосуйлар, шоколад, печенье, булочка, балмуздак, торт, кекс кирет. Баарын эстеп калган болсоңор, кыргыз тили дептериңерге баарын жазып чыгабыз. Ал эми кийим-кече дүкөнүндө эмнелер бар болду экен? Кийим-кече дүкөнүнө кирип көрөлүчү? Кийим-кече дүкөнүндө балдар баш кийимдер, көйнөктөр, шымдар жана бут кийимдер сатылат. Бул силерге кызыктуу деп ойлойм. Бул сүрөттү карасаңар, бул сүрөттө дүйнөдөгү эң чоң соода борбор. Анын аты Дубай Молл. Балдар, эстеп көргүлөчү, биз бүгүнкү сабагыбызда кайсы дүкөнгө барбай калдык? Албетте, туура айтасыңар. Биз идиш-аяк дүкөнүнө барбай калдык. Анткени биз өткөнкү сабакта идиш-аяк деген теманы өткөнбүз жана идиш-аяктарга токтолгонбуз. Биз идиш-аяктар тууралуу билебиз. Ошон үчүн биз идиш-аяк дүкөнүнө барбастан азык-түлүк дүкөнүнө жана кийим-кече дүкөнүнө барып келдик. Силерге үйгө тапшырма, балдар. 63-бетте китебиңерде идиш-аяктардын болжолдуу бааларын жазып койгон. Силер аларды дептериңерге жазып, жаттап мага айтып бересиңер. Урматтуу ата-энелер жана окуучулар, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Эгерде суроолор, сунуштар болсо, комментарийге калтырабыз.